Кыргызстандын кызыкчылыгын коргой жаткан эл өкүлдөрүнө карата чара көрүлүшү керек. Бүгүн Жогорку Кеңеште Ирина Карамушкинанын Россияга барып, орус тили Кыргызстанда басмырланып жатат деген сөзүн эл өкүлдөрү сынга алышты. Кыргызстан көп улуттуу өлкө болгондугуна карабастан, бүгүнкү күндө орус тили Конституция тарабынан бекитилип, расмий тил катары кеңири колдонулуп жаткандыгын Карамушкинанын эсине эл өкүлдөрү дагы бир жолу салышты. Жогорку Кеңештин отурумунда эл өкүлдөрү Ирина Карамушкинанын Россияга барып, Кыргызстанда орус тили басмырланып жатат деген сөзүн катуу сынга алышты. Я вот одна из тех депутатов, которая на себе испытала то, что когда я говорю в защиту официального языка, например, в этом созыве меня называли шовинистской русской, там и кремлевской и так далее. То есть и никто из коллег, все молчат, все боятся вступать вот в этот разговор, и я как бы на себе сама это испытываю. Ну, иду дальше, потому что я всегда везде говорю, что нам очень нужно два языка развивать и не отходить, не забывать то, что мы уже за 70 лет приобрели, понимаете? Когда мы говорим о религиозном экстремизме, и я выступала о том, что таблиги джамаат, практически везде этой организации нет, у нас в Кыргызстане она существует, она есть. Сразу после этого выступления ко мне пришли два бородатых в челме, в халате, и, как сказал Оскар Алимбаевич, я тоже прямо в кабинете у меня, мне сказали, будьте осторожны, если вы там что-то не знаете, не выступаете. То есть такую косвенную угрозу я слышала. То есть они свободно заходили в парламент. Эл өкүлү Бахадыр Сулейманов бүгүнкү жыйында КСДП өкүлү Ирина Карамушкинанын айткан сөздөрүнө тынчсыздануусун билдирди. Сулейманов Санкт-Петербургдагы КМШ өлкөлөрүнүн парламенттер аралык ассамблеясынын жыйынында Ирина Карамушкина Кыргызстандын эл аралык аянттагы аброюна шек келтирип, өлкө светтик турмуштан кайтып, диний өлкө болуп бараткандыгын айтканын чындыкка дал келбейт деди. Но не обошлось, как говорится, ложки дегтя. Нашей коллеги. Санкт-Петербургда депутат Карамушкина өзүн Кыргызстанда жападан жалгыз орус тилин коргогон, укук коргоочу катары сыпаттап, жада калса парламентте аны эч ким коргобой, орус тили басмырланып жатканын айтты. Чындыгында орус тилинин статусу Конституцияда белгиленип алган эмес, президент Атамбаевдин билдирүүлөрү эки тилде жүрүп жатканын айтуу керек. Мындан башка парламентте депутаттардын орус тилде сүйлөөсүнө эч ким жолтоо болгон жок. Андыктан Карамушкинанын орус тили Кыргызстанда басмырланып жатат деген сөзү орунсуз. Ирина Карамушкинанын мындай сөзүн Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Тазабек Икрамов дагы сындап, орус тилине Кыргызстанда өзүнчө расмий статусу берилгендигин дагы бир жолу эскертти. Кесиптешим айткым келет, Кыргызстандын эгемендик алгандан берки бүт тарыхында орус тилдүү калкты басмырлоо жөнүндө бир да соттук иш каралган эмес. Бизде азыр борборубуз Бишкекте 100 мектеп болсо, ошонун 3 канасы кыргыз тилинде окутулат. Калганы баары орус тилинде окутулат. Кайсы тил бул жерде басмырлап атканын айтып кетиш керек. Өз кезегинде депутат Ирина Карамушкина Санкт-Петербургдагы айткан сөздөрүнө укуктук баа берүү үчүн УКМКга кайрыла тургандыгын билдирди. Ал кимдир бирөөлөр анын сөзүн бурмалап, саясий упай топтоп жаткандыгын кошумчалады. Я понимаю, когда это делают определенные люди, но когда мои коллеги таким образом увидели в моем выступление оскорбление, я считаю, что это специально спланированная акция, и мне очень жаль. Бирок эл өкүлдөрү Ирина Карамушкинаны чет жакка чыкканда бирдеме сүйлөрдүн алдында ойлонуп сүйлөп жүрүшүн эскертишти. Кыргыздын аброюн чүрө турган механизмдерге жол бербей, муну дагы регламентте дагы анан жүрүм турум боюнча балким бир акт алып коюш керек. Эгерде кайсы бир саясий партиянын жетекчилери, полиция совети болобу, кандай болобу, караш керек. Кээ бир учурда душмандан да ашык жамандык калып берет да. Саясий ачколом деп ушундай нерселерди кылган депутаттарга мен түшүнбөйм да. Ошон үчүн мен айтат элем да, эме ичкен кудууңа түкүрбө дейт го. Ал эми КСДП фракциясы дагы Ирина Карамушкинанын сөзүн айыптап, ага моралдык баа берилиши керек дешти. Биз анын моралдык, этикалык жагыны фракция менен ойлоймун, карасак туура болот деп. Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети буга чейин Ирина Карамушкинанын Россияда сүйлөгөн сөзү боюнча атайын билдирүү кабыл алып, КСДП фракциясы анын жүрүм турумуна моралдык баа берет деген ишенимин билдирген эле. Эми КСДП фракциясы Ирина Карамушкинага кандай чара көрөт, аны убакыт көргөзөт. Изат Шугуралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.